декабрь мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын күнү жана ошондой эле дыйкан ишканасында чакан иш-чара болуп жатат. Кененирээк кийинки материалда айтып беребиз. Кыргыз азиздер жана дүлөйлөр коомунун түштүк үйрөтүү өндүрүштүк дыйкан ишканасы жыл сайын бул майрамды өзгөчө белгилеп келишет. Иш-чарага 100 жылдан ашуун тарыхы бар дүйнөнүн бардык бурчунда муктаждарга жардам берип, өз ишмердүүлүгүн жүргүзгөн Кызыл Жарым ай коому да ага эжелерибизди майрамы менен куттуктады. Өзү Кызыл Ай коому 4 багытта иштейбиз. Эң негизги багыты бул баягы өзгөчө кырдаал, саламаттык сактоо боюнча жана баягы соц программа деп коет. Ошо анан өзүбүздүн баягы внутренний развитие боюнча. Анан ошо соц программадан эң негизги биздин багыттардан ошонун ичиндеги эле багыттардан бирөө биз ошо майыптыгы бар адамдар менен иштейбиз. Эң негизги жасаган жумуштарыбыздан дагы биз ар дайым ушул күндөрү, жөнөкөй күндөрү деле жөнөкөй жардам, гуманитардык жардам, баягындай азык-түлүк, баягындай гигиенический наборлорду тез таратып турабыз. Негизги бүгүн биздин Кызыл Ай коомубуз ар тарапта жүрөбүз. Ушул бүгүнкү күн менен куттуктап коелук, болгон жардамыбызды берип коелук деп. Бүгүнкү ошо алардын бири ошо бүгүн ушул жака да келип отурабыз. Биз өтө көп көңүл бурабыз. Бул күндү эле күтүп отура бербейбиз. Жылы бою бул жумушту жасай беребиз. Жардам берүү, ишке тартуу, маалымат берүү боюнча көп жумушту жүргүзөбүз. Дыйкан ишканасынын жетекчиси Жеңиш мырзанын айтымында майыптыгы бар жарандарга өзгөчө шарттарды түзүү зарыл экендигин жана аларга көмөктөшүү максатында көптөгөн иш-чаралар өткөрүлүүсү боюнча маалымдады. Учурдан пайдаланып, кыргыз азиздер жана дүлөйлөр коомунун дыйкан ишканасынын жалпы эмгек жамааты жана жетекчилигинин атынан бүгүнкү майыптардын эл аралык күнү менен жалпы ошол биз аярлуу жарандарыбызды куттуктап кетем. Биз бул багытта биздин ишканада ошол бир эле даталуу күндө ошол майыптарды эске албастан биз жыл бою булардын шартын оңдоо боюнча тынымсыз иш алып барабыз. Анткени биздин ишканада 90%га чейинки майыптыгы бар жарандар эмгектенет. Алардын көпчүлүгү бул дудук дүлөйлөр, анан кийин көрүү сезиминен ажырагандар да. Анан ушул мына жетекчилик болуп келгениме 1,5 жыл болуп калды. Ошол келгенден баштап биз мына ишкананын орду аябай эскирип кеткен экен. Биз ошондон жаңы имарат куруп, ошол заманбап шарттары менен куруп бүтүрүп атабыз. Буюрса 12 декабрда ачылышын кылып атабыз. Мунун экинчи кабаты бул тигүү цехи болот. 24 тигүү машиналар коюлат. Машинкалар дагы эл аралык коомдор менен сүйлөшүп алып кайрымдуулук фонддор тарабынан берилди бизге. Ал эми биринчи этажы ошол матрас жана ошол баягы бычуучу цех болот. Ошондой эле мындан сырткары бизде мына мен артымда турган атайын мебель цехибиз бар. Ал жерде ошо эркек балдар иштешет көбүнчө. Анан биздин жаныбызда ошол өндүрүштүк аймагыбызда 13 үй бүлөгө тиешелүү жатакана курулган. Азыр жатакана ушул 20 жылдан бери жылуулук кирген эмес экен. Ошол жылуулук киргиз боюнча да азыр иштери жүрүп жатат. Биздин алдыңкы кызматкерлерибиздин бири Аталган иш-чаранын жыйынтыгында мыкты кызматкерлерге дыйкан ишканасы тарабынан ыраазычылык каттар жана ардак грамоталар тапшырылды. Мында иштеген жумушчулардын маанайы көтөрүлүп, өз ыраазычылыктарын билдирди. Бүгүн 3 декабрь майыптыгы бар жарандардын күнү. Ушул күнгө карата биздин ишканада сонун майрамдык иш-чара болуп жатат. Баарына ыраазыбыз. Коноктор да келип, өздөрүнүн атаган белектерин алып келишти. Чоң рахмат айтабыз. Жараткан колдосун. Бир эле Кыргызстанды эмес, бүткүл дүйнө жүзү боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын күнү менен куттуктайбыз.